Саламатсыздарбы, эфирде күдөрү көрсөтүүсү. Бул ирет сиздерге Жапалак айыл аймагындагы Кеңеш айылынын 77 жаштагы тургуну Тажикан Омоеванын жашоосу тууралуу берүүбүздү сунуштайбыз. Жок, уй, каякта үйдө айтасыз дешкен, ошонун отуруп калганмын. Олар жай кышындасы айтты, жайындасы бул үй күйдү. Таң эрте туруп, келининин колунан чеке терин агыза ысык чай ичүү же көпчүлүк сыяктуу карлыкам оюн сунбастан неберелерине кам көрүп күйпөлөктөө. Бул нерсе биздин менталитетте бактылуу карлыкка берилген сүрөттөмөлөрдүн бири. Тилекке каршы Тажикан апа карлыктын доорун сүрөөр убагында кимге арызданып, кимге таянаарын билбей, килтейген куроо жайда жалгыз күн кечирип келет. Үйдөгү жалгыз караан такай болбосо да кеч киргенден тарта жалгыз калгандан көрө айылдагы тааныштарынан баш баа негиздеп жөнөйт. Өзүм жалгыз жашайм. Эми таштын түбүндө сиңдим бар. Катуу ооруп калган ошо сиңдим алып кетет. 2 күн 3 күн турам, анан дагы кайра келем. Баары жок ачык деп. Даже мына үйүмүн ана калити деле жок. Кезинде жолдошу менен мамлекеттик кызматтарда иштеп, тиричилик үчүн баардык шартты түзүшкөн менен балалуу болушкан эмес. Ошондуктан 15 күндүк ымыркайды бап эстеп алышкан. Ал учурда Ош шаарында жашашчу. Айтымында жолдошунун көзү өтүп кеткенден тарта каарманыбыздын жашоосу башка нукка бурулган. Багып алган жалгыз баласы үстүндөгү үйүн сатып, ушул жайды сатып алган. Бул жайда 10 жылдан бери жашап келишкен. Бирок капыстан тилсиз жоок атталып, заматта жашап жаткан жай күлгө айланган. Андагы буюм тайымдар түгөл күйүп, Тажикан апаны 2 небереси менен терезеден сыртка алып чыгып, кошунасы сактап калган. Өрт мындан 2 жыл мурун катталган. Өрт болгонго чейин 2 аялдын баккан баласы 2 баласын апасына таштап Орусияга иштегени кетишкен. Кийин балдарын да алып кеткен. Эч ким жок, баардыгын ак денеси алып кеткен ошол жака. Бир балаңды ушу жерге коюп койсоң, мага кароо болот эле эч болсо. Десем коюшпады, иштеп келишибиз керек, акча керек бизге. Бул үйдө тургузуш үчүн дешти, ошо менен ошол жакта. Аллага шүгүр, өзүм ушинтип өзүм эптеп келатамын. 5 жылдан бери жүрөк ооруга кабылгандыктан каттоого алынып, дарылоо курсунан өтүп келет. Жалгыздык, кунарсыз жашоо каарманыбыздын оорусунун бат-баттан кармоосунун негизги себеби. 6000 сом өлчөмүндө пенсия алат. Бирок ал акча айрым убакта дарылануусуна да жетпейт. Анткени бир ирет дарылануусу үчүн 20 000 сомдун тегерегинде акча каражаты кетет. Ушу элдер барышты, мен иштекес карай турган жок дедиле, ошо бир жолу бекерге жатып келдим. Калгандарым баары мына 7-чи поликлиникага жатам, акча төлөп жатам. Же болбосо дагы башка жака жатам, акча төлөп жатам. Жатпасам ооруп калам, тез скорый чакырып турам. Каарманыбыздын бир туугандары бар. Алар ар кимиси өз тиричилиги менен алек. Анын азыр баскан турганы кем карчына айрым учурда кошуналары каралашып турушат. Эми Кудай берген жашайбыз, эми канча жашайт дагы эжем. Ушинтип мына жалгыздык жаман экен да. Ана мына чеке жерде кыйналып калат экен. Бир жакшыраак бир дом болсо, кичинерээк ушундай үйлөрдө жашаса, кыйналбай отун суу ичинде болот, кыйналбай кала. Бир чилек суун да көтөрө албайт да. Азыр биз ошо суунусун да алып кеп беребиз. Коңшулар эми бир келебиз, 2 келебиз, биздин да ишибиз бар, чыгып кетебиз. Анан эжем өзү жалгыз калат экен да, көбүнчө кыйналып калат, жалгыздыктан кыйналып атат. Анан ушу материалдык жактан кыйынчылыгы бар. Буга чейин Тажикан Омоева жардам сурап эч жака кайрылган эмес. Айыл өкмөткө да кароосуз катары каттоого алынганына аз гана болду. Эгерде жалгыз жашап жаткан энеге материалдык же моралдык жактан жардам берүүнү кааласаңыз, төмөндөгү номерге байланышсаңыздар болот.